Добрый день. Кутмандуу күнүңүздөр менен экинчи видеодо биз мыйзамдарды баалоо тууралуу айтып баштадык. Эми жогорку кеңеш кабыл алган методикага кеңири токтолобуз. Бул жөнүндө биз баалоо жүргүзүүнүн негизги этаптары тууралуу айтып беребиз. Толук маалымат алуу үчүн бекитилген методикага кайрылуу керек. Мыйзамдарды аткарууну баалоо боюнча методикалык колдонмо 2019 жылдын 20 ноябрында кабыл алынган жогорку кеңештин токтомунун курамдык бөлүгү болуп саналат. 2019 года. Оно также Ошондой эле ал парламенттик баалоо куралдарын киргизүү концепциясын жана мамлекеттик программаларды жүзөгө ашыруунун жыйынтыктарын баалоо боюнча методикалык колдонмону камтыйт. Мыйзамдарды аткарууну баалоо методикасы абдан кеңири берилген. Бул депутаттарга, аппараттын кызматкерлерине жана эксперттерге процесстерди уюштурууга жардам бериши керек. основным Баалоо жүргүзүүнүн негизги субъекти профилдик комитеттер болуп саналат. Комитеттин атынан баалоо жүргүзүлөт. Ал үстүдөгү жалпы баалоого жаткан мыйзамдарды аныктайт. Техникалык тапшырманы кабыл алат. Жыйынтыктарга макул болуу же макул болбоо менен аларды угат. Комитет жыйынтыктар боюнча чечим кабыл алат, тиешелүү тапшырма берет. Ошондой эле палатанын демилгеси боюнча баалоо мүмкүнчүлүгү каралган. Анда жыйынтыктар түздөн-түз бүтүндөй депутаттык корпуска берилет. Баалоо жүргүзүүгө жарандык коомдун өкүлдөрү жана эксперттер, кесипкөй баалоочулар тартылат. Бул объективдүүлүктү жана коомдук пикирди эске алууну камсыздашы керек. и учет общественного мнения. Баалоо объекттери катары айрым мыйзамдын же чектеш мыйзамдардын, башкача айтканда бир тематика менен бириктирилген мыйзамдардын тобун коомго таасири кызмат кылат.Ны одной тематикой. Например, уголов Мисалы жазык мыйзамдары же айыл чарбаны колдоо жөнүндө мыйзамдар. Методика даярдык этабын жана эки негизги этапты карайт. Бул мыйзамда аткарууну баалоо жана биринчи этаптын жыйынтыктары боюнча берилген сунуштамаларды жана тапшырмаларды аткарууну талдоо. Бардыгы алдын ала иш менен башталат. этапа. Все начинается с предварительной работы. От предварительного этапа зависит Даярдык этабынан баалоо кандай жүрө турганы көз каранды болот. Ал мыйзамдын ченемдери канчалык деңгээлде иштеп жатканын, алар коомдун жашоосуна кандай таасир тийгизе тургандыгын аныктоого, мыйзамдарды аткаруунун практикасын жана мыйзамдардын өзүн кантип жакшыртууга жардам берет. Кеңири маанисинде даярдык этабы баалоого чейин мурда мыйзам долбоорун талкуулоодун жүрүшүндө башталат. Таасир этүү максаттары жана күтүлгөн жыйынтыктары максималдуу түрдө конкреттүү жазылышы керек. Кийин бул баалоочулар реалдуулукту күтүүлөр менен салыштырып, буга көңүл бурушат. предварительный этап оценки. Мыйзамдарды баалоонун даярдык этабы төмөндөгүлөрдү камтыйт. Ар бир комитет бир жылда бирден кем эмес мыйзамдарды баалашы керек. Мыйзамды тандоо боюнча сунуштамалар депутаттардан, өкмөттөн жана жарандык секторлордон келип түшүшү мүмкүн. Коомдук маанилүүлүгүнө, жарандардын кайрылууларынын болушуна, мөөнөтү, күчүнө киргенден кийин бир жылдан кем эмес өткөнүнө жана методикадагы башка чет белгилерине көңүл бурулат. Бардык комитеттер өздөрүнүн профилдик мыйзамдарын аныктагандан кийин төрага сессия ичинде баалоого жаткан мыйзамдардын бирдиктүү тизмесин бекитет. Комитет өзүнүн ичинен баалоо жүргүзүү үчүн жооптуу адамды аныктайт. Ал тиешелүү жумушчу топту жетектейт. Баалоо үчүн техникалык тапшырма кабыл алынат. Анда комитет изилдениши керек болгон милдеттердин жана предметтерди коет. Ошондой эле мөөнөт аныкталат. Мыйзам кантип жүзөгө ашырылып жатканын түшүнүү үчүн ар кандай көз караштан аны аткарууну изилдөө керек. Башкача айтканда, бул баалоонун предмети болот. Бул мыйзам финансылык камсыздоо, укук колдонуу, мыйзам алдындагы актыларды бекемдөө, адам укуктарын сактоо жана билдирилген жыйынтыктарга жараша мыйзамдын таасири болушу мүмкүн. Баалоо үчүн акыркы предмет абдан принципиалдуу. Баалоо биринчи кезекте таасир этүүнү талдөөгө багытталган. Биринчи кезекте методика мыйзамдын ченемдерин, аялдардын жана калктын ар кандай аялуу топторунун укуктарына жана кызыкчылыктарына таасирин изилдөөнү белгилейт. К сожалению, не всегда справки об основании. Тилекке каршы мыйзам долбооруна карата негиздеме маалыматтар, ченелүүчү дайыма эле күтүлгөн жыйынтыктардын жана аларга жетүүнүн индикаторлорунун тизмесин камтыбайт. Мындай учурда баалоо үчүн түздөн-түз жумушчу топ мамлекеттик органдардын катышуусу менен жыйынтыктарды такташы керек. Депутаттарды, мамлекеттик бөлүмдүн кызматкерлери, профилдик, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү жана эксперттерди камтыган жумушчу топ түзүлөт. Жумушчу топ баалоону жүргүзүүнү координациялабайт. Баалоо иш-чараларын өзгөртүүгө токтолсок, методика эки вариантта карайт. Биринчиси бөлүштүрүү боюнча түздөн-түз жумушчу топтун мүчөлөрү тарабынан, экинчиси парламенттин каражаттарынын эсебинен же донорлордун эсебинен тендердин негизинде бул милдеттенмелерди кесипкөй баалоочуларга берүү менен. Рабочая группа Жумушчу топ техникалык тапшырманын негизинде кеңири методологияны иштеп чыгат. Ал изилдөө үчүн маселелерди жана куралдарды камтыйт.
Куралдарды тандоо абдан маанилүү. Бир маселени ар тараптуу изилдөө үчүн ар кандай куралдарды пайдалануу керек. Бул мамлекеттик органдарга суроо талаптар, кызмат адамдарын сурамжылоо жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен фокус топтор жарыялоолорду талдоо болушу мүмкүн. Жетиштүү каражаттар болгон учурда социологиялык сурамжылоо жүргүзүүгө болот. Укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө мыйзамды баалаган укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жумушчу тобунун мисалына токтололу. Баалоо предметтеринин бири катары укук коргоо органдарынын координациялык жыйынтыктарын түзүү жөнүндө мыйзам ченемдери социалдык өнүктөштөрүнүн өнүгүшүнө кандай таасир тийгизе тургандыгын изилдөө чечими кабыл алынган. Бул үчүн ИИМге жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттикке суроо талаптары жөнөтүлгөн. Суроо талаптар координациялык жыйынтыктардын саны жөнүндө болгон, ченемдик база, жооп жана жарандык коомду координациялык жыйынга тартуу практикасы жөнүндө маалыматты камтыган. Ошондой эле жооп кызматкерлери жана өкмөттүк эмес уюмдарынын өкүлдөрү сурамжыланган. ИИМ жана мамлекеттин кызмат адамдары менен интервью өткөрүлгөн. Баалоо иш-чараларын жүргүзгөндөн кийин маалымат кат даярдалышы керек. Бул документтин сунушталган параметрлери методикада көрсөтүлгөн. Маалымат менен бирге комитет чечимдердин долбоорун алат. Биринчи этаптын жыйынтыктарына карап, комитет чечим кабыл алат. Ал баалоонун негизги тыянактарын, ар кандай талаптарга тапшырмаларды жана сунуштамаларды камтыйт. Аткаруу мөөнөттөрү көрсөтүлөт. Мисалы, укук бузууларды алдын алуу жөнүндө мыйзамды аткарууну баалоодон кийин профилдик комитеттер өкмөткө мыйзамды толук кайра кароо, укук бузууларды алдын алуу чөйрөсүндө мамлекеттик саясаттын концепциясын кабыл алуу тапшырмасын берген. Өкмөт тарабынан үй бүлөлүк зомбулуктан сактоону жана коргоону ишке ашыруу тартиби жөнүндө жообун кабыл алууга алып келди. Через 6 месяцев после... Комитеттин чечиминен кийин 6 ай өткөн соң жумушчу топ жана тартылган баалоочулар экинчи этапты өткөрүшөт. Ал биринчи этаптын жыйынтыгына берген комитеттин тапшырмаларын жана сунуштамаларын аткарууну талоого багытталган. Концепция жана методика комитет баалоонун жыйынтыктарын унутта калбай жана алар боюнча мазмундуу жооп берилиши үчүн, алардын логикалык аяктоого чейин жеткирүү үчүн күч-аракет жумшай турганын белгилейт. Мындай концепция өкмөт баалоого жана келип чыккан тапшырмаларды жүзөгө ашырууга катышуу механизмдерин иштеп чыгуу сунуштамасын камтыйт. И реализации вытекающих поручений. Например, предполагается... Мисалы, өкмөт комитетке баалаган мыйзамды аткарууну өркүндөтүү боюнча план бере турганын божомолдогон. Оцененного закона. Как и на первом этапе. Биринчи этаптагыдай эле жумушчу топ баалоо иш-чараларын өткөрөт. Мамлекеттик органдардын жоопторун талоого алат, сурамжылоолорду жүргүзөт. Жыйынтыгында комитетке маалым кат жана чечимдердин долбоорун жөнөтөт. Баалоонун мааниси күнөөлүү адамдарды изилдөөдө эмес, укук колдонууну жана мыйзамдардын өзүн өркүндөтүүгө көмөктөшүүдө турат. Муну менен катар, эгерде биринчи этаптын жыйынтыктары боюнча тапшырмага органдар көңүл бурбаса, комитет өзүнө палатанын отурумунда кызмат адамдарынын жоопкерчилиги тууралуу маселени чыгаруу укугун калтырат. Ошондой эле өкмөттүн иши жөнүндө премьер-министрдин ар жылдык отчетун кароо убагында Жогорку Кеңеш аткаруу бийлигинин өткөн жылда жүргүзгөн баалоолорунун жыйынтыктарына талаптагыдай реакция кылуу жөндөмдүүлүгүн эске алат. На результаты проведенных оценок за прошедший год. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, аман болуңуздар.